Кече күнү бардыңыздар соц тармактардан көрдүңүздөр болушуңар керек. Бир нече чет элдик жаран, тагыраак айтканда 2 чет элдик жаран полициянын кызматкерлерине кол көтөрүп, уруп согуп, ошол боюнча бизде маалымат боюнча Царицына метросунда болуптур. Бүгүнкү күндө ал 2 жаранды кармады. Тилекке каршы бирөөсү Кыргызстандын жараны экен, биздин мекендеш. Аларга азыр 318 статья, бул Уголовный кодекстин 318 беренеси применение насилия в отношении представителей органов власти деген айып коюп атыптыр. Бул 10 жылга чейин эркинен ажыратуу. Эми ошол кылган кылыктардын мекендештердин тилекке каршы ондогон, жүздөгөн, болбосо миңдеген биздин мекендештерге айыбы зыяны тийип калат. Себептеген азыр текшерүүлөр башталат, депортациялар башталат. Баарыңар билесиңер, Россия жергесинде баарыбыз конокко келгенбиз, убактылуу келгенбиз, иштейли деп келгенбиз. Эми бир сыра жүдөтүүлөр башталат. Ал жаш жигит элекен, салыштырмалуу жаш жигиттин Кыргызстанда үй бүлөсү бар, ата-энеси бар. Алар дагы ошо кичинекей чырагынан эми 10 жылга ажырап калат тилекке каршы. Ошон үчүн мекендештер сабырдуулукту кармап, законду иштеп, келген жердин законун, мыйзамын сыйлай жүрөлү. Сак саламатта болуңуздар, көрүшкөнчө.